Салам достор, силер менен кайра эле Кыргыз уста. Мен бүгүн силерге 2GIS картасыны колдонгонду үйрөткүм келди. Оңой жана пайдалуу жактары өтө көп. Мисалы, Бишкекте жана Ош шаарында жүргөн тургундар үчүн бул өтө пайдалуу. Көчүрсөңүздөр сонун болот. Play Market'ten 2GIS деп жазсаңыздар, 2GIS карта деп мындай чыгат. Бул интернетсиз да иштей берет. Муну установить кыласыздар. Установка кылгандан кийин открытьты басабыз. Мен уже азыр көчүрдүм. Мынакей установка. Сиз эгер Ошто болсоңуз автоматтык түрдө Ош шаарын тандайт. Эгер Бишкекте болсоңуз автоматтык түрдө сизде Бишкек шаарынын картасыны тандап берет. Мынакей. Бул Бишкек шаарынын картасы. Бул жерде эмнеси жакшы? Мисалы, сиз кайсы жара, мисалы, бирөө сизге дарек жөнөттү, ушул жерге кел деп. Сиз билбейсиз кандай барышты, кайсы маршрут барат, аны да билбейсиз, же автобус, пешком кантип барса болот ошол жерге. Такси менен канча сом болот, эгер өздүк машина болсо өзүңүздүн машина менен кантип барса болот, ошонун баарыны ошол картада киргизилген. Мисалы, мен азыр ушул жерден, мына турган жерим кантип Сумга барам. Аны үчүн бул жерге поиск деген жерге Сум деп жазасыз. Сум, мына Сум Айчүрек деп чыкты. Ошону тандап басасыз. Бул жерден Сум Айчүрек деп басабыз. Мынакей картадан сразу таап берди бизге Сум Айчүрек. Кайсы жерде жайгашкан, эмнелер бар, канча этаждан турат, полный көрсөтүп берди мынакей карта түрүндө. 3 этаж бар дейт мынакей. Биринчи этажында эмне жайгашкан могу четинде этажкалары мынакей. 5 этаждуу экен. Эми ушул жерге мен маршрут менен барышым керек. Мына Сум Айчүрекке бул жерге. Аны үчүн биз могул жерде маршрут турат. Ошону басабыз. Мынакей. Басканда бизге 260 маршрут барат дейт. 23 мүнөттө. Бирок биринчи рейс 6-да жүрөт экен. Азыр уже түнкү 2 болуп калды. Ошого эгер ошол 260 менен мен барам деп тандасаңыз, сизге кантип барыштын жолун көрсөтүп берет. Мынакей. Басабыз. Мен басат экенмин. Бул жерден эле чыгып остановка бар. Мынакей остановкадан отурсам, и болду, кетти. Мынакей. Картадан көрсөтүп берет. Бул жака алып барат деп. Мынакей, көрдүңүзбү? Ушул жерге алып барат экен. Ошол маршрутка. Так. Эгер 130 маршрут барат дейт, экинчи вариант. 130 маршрутка отурсам кандай алып барат? Мынакей. 230 ушундай барат экен. Ушул жол менен. И бул жакта остановкалары кайсы жака токтойт, канча мүнөт токтойт, канча жүрөт, полный жазып койгон. Эгер такси менен барсамчы, такси менен 20 мүнөт барат экен, 175 сом менен. Ошондой. Эгер өзүбүздүн машина менен барсак кандай болот? Мынакей үстүндө турат. Бул коомдук транспорттор менен көрсөтүлгөн бул жерде. Бул жерде өздүк машина менен. Мынакей өздүк машинаны тандадым. Азыр мына уже карта настройка болуп калды, көрдүңүздөрбү? 20 мүнөттүк жол дейт. Путь кылам. Мынакей поверните налево дейт. Навигатор болуп калды, көрдүңүзбү? Автоматтык түрдө навигатор. Сизди кантип барышты алып барат мына. Ушинтип мына навигатор болуп калат. Ушундай жакшы жери бар. Эгер пешком барсакчы, бул жерде пешкомду тандайбыз. Мынакей. 1 саат 51 мүнөт басат экенбиз пешком.
мынакей басууну басасыз, навигатор болуп калат. Пешком басканды көрсөтөт. Мына пешком кантип барса болот сумга. Көрдүңүзбү? А эгер такси менен барсак, мына бул жерде такси галочкасы бар. Таксини басабыз. И бул жерде мына бардык Жорго такси, Тулпар такси, Бишкек такси, ушунун баарына мына заказ кылсаңыз, телефон номерлерин мынтип чыгарып берет. Ушундай жакшы программа бар. Даже бул жакта номерлери, ошондой иштеген сүрөттөрү, эмне компаниялар жайгашкан, ушундай көрсөтүп берет. Так, Ош базарга баралы, кайра мисалы картага киресиз. Ош базарды. Мынакей. Ош базар. Ош рынок. Чыгат, тандайбыз. Маршрут менен баралы, биз 260 барат экен мынакей. Сразу чыгат. Кеттик десеңиз, кантип барыштын жолун сразу чыгарып берет мынакей. Эгер ушул видео пайдалуу болсо, ошол видеого оюңузду калтырыңыз. Дагы кандай видеолор чыгарайын, ошого дагы комментарийге жазып коюңуз. Жаккан болсо лайк басыңыз, подписка катталып коюңуз. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Саламат алыңыздар.